Бүгүнкү күндө Россиянын аймагында 1 миллиондон ашык Кыргызстандын жарандары иштейт. Алардын 200 миңдейи миграциялык жеңилдиктерге муктаж жарандар. Бул жеңилдик ошол көп эле биздин жарандарыбызга жардам берет. Анткени баарыбызга белгилүү болгон акыркы учурдагы кара тизмеге кирип калган мекендештерибиздин саны 70 миңден ашык болчу. Бирок ошолордон кыскарып, көбү дагы ошол буга чейинки берилген жеңилдиктен дагы чыгышкан. Натыйжалуу чечимге кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү ыраазы. Bir ай аралыгындагы убакытты мигранттар туура пайдаланып, убагында каттоодон өтпөй калган Кыргызстандын жарандары түздөн-түз тиешелүү мекемелерге барып, документтерин тапшыруу менен кайра каттоодон өтүшсө болот. Кыргызстандын Россиядагы элчиси ал аймакта иштеп жүргөн кыргызстандыктарга кайрылып, белгиленген мөөнөттүн ичинде миграциялык майда мыйзам бузуулары бар жарандарды миграциялык жеңилдикти пайдаланып калууга чакырат. Бул негизинен ушу мыйзамды билбей эндиктен же болбосо баягы кыргыздарда боло берет деген сөз болот эмес, жазап алам деген ушу баягы кайдыгерликтен болобу, ушундай нерселерден болуп чыкканда, ошол себептен бул биздин мигранттарга абдан чоң колдоо көрсөттү эки президент. Бул кыргыз улутун жакшы жактарын даңазалап, бир жаратмандык ойлорду айтып, келечекти балдарыбыз ойлоп, жакшы жакка нукка бурушубуз керек да. Ошондо биз азыркы болуп аткан мамилени бекемдеп, дагы жеңилдиктер болот. Кыргызстандын жарандарына карата жарыяланган миграциялык жеңилдиктин жол жоболоруна ылайык Россиянын аймагында миграция мыйзамдарын бузган кыргызстандык жарандарга ушул айдын аягына чейин Россиядан чыкпай эле легалдашуу мүмкүнчүлүгү берилген. Миграция мыйзамдарын бузган кыргызстандыктарга ушул апрель айынын 22-сине чейин Россиянын чек арасынан эч бир тоскоолдуксуз чыгып, кайра өлкөгө кара тизмеге илинбей кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул үчүн мигранттар адегенде административдик жана башка айып пулдарын төлөп коюшу абзел. Ал эми Россиядан сот чечими аркылуу чыгарылгандар же өз алдынча чыгып кетүүгө милдеттендирген сот чечимин аткарбай жүрө берген жарандар тыюу салынган мөөнөт аяктагандан кийин гана өлкөгө кире алат. Алар бул миграциялык жеңилдиктен колдоно алышпайт. Уникалдуу мүмкүнчүлүк Россиянын территориясынан чыкпай туруп, Россиянын ичинде өзүнүн ID картасы менен же паспорту менен барып, ошол милиция бөлүмүнө атайын миграция бөлүмчөсү бар. Ошол миграция бөлүмчөсүнө кайрылып, ошол теги өзүнүн Россияда жашап турганын легалдаштырып, мыйзамдаштырып алууга сонун мүмкүнчүлүк бар. Кандайдыр бир себептерге байланыштуу паспорту же загранпаспорту, ID картасы жок болсо, анда ал биздин элчиликке кайрылып, баягы күбөлүк мамлекетине кайрылуу боюнча күбөлүктү колдонуп туруп, ушул мунапыстанда колдонуп чыгып, паспортты алып кайра мыйзамдуу кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле издөөдө жүргөн же орус бийлиги тарабынан административдик жоопкерчиликке тартылып, бирок өлкөдөн чыкпай жүргөн кыргызстандык мигранттар миграциялык жеңилдиктен пайдалана алышпайт. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.